Kırgızstan'ın mından arkı tağdırın sizler çeçesizler. Kırgızstan mından arı kanday joldu tandayt, kaysı önügü bağıtına bet alat, bul çeçim sizlerde. Antkeni şayloo menen birge referendum ötöt, referendumda sizler kaysıl başkaru sistemasını tandap alуу jönündө çeçim kabul alasыздар, parlamenttik je prezidenttik degen. Oşogo jaraşa baş mыйзамды kabul alabыз. Men işenip turam, el jurt prezidenttik başkaru sistemasını tandap alasızдар dep. Antkeni mına partiyalık başkaru sistemasını gördüңүздөр. 12-13 жылдан beri partiyalık başkaru sisteması dep bul mamleketти sazga alıp gelip saydı. Akırkı şaylooну özüңүздөр bilesizler, аны aytıp gereği жок al okuyalardı. Oşonduktan mындан ары bir partiyanın je bir 5-6 toptun же болбосо bir жеке адамдын кызыкчылыгы үчүн иштей турган башкаруу система болбош керек. Мындан ары мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган баш мыйзам болуш керек, башкаруу системасы болуш керек. Мына ушундай системаны орноштурганыбызда гана биз алдыга жылабыз. Анткени жоопкерчиликти алган бүгүн эч ким жок. Үч баштуу бийлик эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Кандай гана маселе болбосун, ушул bir kişi moyununa alış gerek da, oşol kişi ayağına çeyin жооп бериш керек. Мына ушундай системаны түзөбүз деп турабыз. Мен ойлойм, сиздер активдүү катышып бересиздер. Ар бир жаран, кыргыздын жараны кайдыгер карабаш керек. Анткени бул референдум bir эле кишинин же мамлекеттин тагдыры эмес, ошонун мамлекетте жашаган жалпы элдин тагдырын чечүүчү референдум. Биз бул маселени эмне үчүн койгонубузду өзүңүздөр жакшы билесиздер. Bir канча топ кыйкырып чыккан, мынакей ушундай туура эмес конституция түзүлүп атат, парламенттик башкаруу уланыш керек дегенден кийин биз көпчүлүктүн оюн билели деп туруп референдумга койдук. Анткени биз көпчүлүк менен эсептешибиз керек. Албетте азчылык менен дагы эсептешебиз. Анткени алар дагы биздин жарандар, өзүбүздүн эле адамдарыбыз, граждандарыбыз, ошон үчүн алардын да кызыкчылыгын камтыйбыз. Баш мыйзам Кудай буйрса сиздер кабыл алып берсеңиздер, кайсы башкаруу системасы менен жашашыбыз керек. Ошого жараша даярдалып, акыркы варианты бүтүп, ушу февралдын аяк чендеринде Кудай буйрса экинчи референдум болот. Ага дагы активдүү катышышыңыздар керек. Анткени көпчүлүгү референдумга келбей койсо, маселе өтпөй калышы мүмкүн. Өтпөй калса, саясий маселелер бүтпөстөн улана берет. Биз экономиканы унутуп калып, саясат менен алып урушуп жүрө беребиз. Андан кийин анан конституцияны кабыл алып берсеңиздер, андан кийин парламенттик шайлоо болот. Долбоорду жасап жатышат азыр адистер. 35-и bir мандаттуу округтан болот. Алай чоң алайдын өзүнүн түздөн түз депутатын шайлап аласыздар. Андан сырткары 55 депутат деп жасалып атат долбоор партиялык система менен деп. Эмне үчүн партиялык система менен макул болдук? Анткени 35 округтан аялдар, анан жаштар келбей калат деген сунуштар болду да, биз да ошону туура көрдүк. Анткени 2005-жылы мен дагы bir мандаттуу округтан депутат болуп келдим элем. Ошол мезгилде бир дагы аял келген эмес. 75 депутат болчубуз. Бул жагы туура. Анан жаштардан деле келген, бирок мен өзүм деле ал убакта жаш элем. Бирок ошо партияларга ошо жаштар келсе мейли, анда ошондой орун берели деп сүйлөштүк. Бирок мурдакыдай биринчи ондукту 1 миллионго сатып алуу, 500 миң долларга сатып алуу, анан такыр эле болбосо 30-40 орунда туруп 50 миң доллар менен өтүп депутат болуу деген болбойт. Ошол партияга добуш берип, анын ичинде кайсы талапкерге кааласаңыздар өз добушуңуздарды ошо тың, билимдүү, илимдүү талапкерге берсеңиздер болот. Мурдакыдай акчага сатуу деген болбойт. Бул шайлоодо дагы мына кечээ күнү ошол баш прокурор, вице-премьерлер бардыгын контролдоп атат. Бул шайлоодо эгерде кимде-ким добуш сатып алып аткан болсо, добушун сатып аткан шайлоочу болсо дагы кармап камагыла деген ушундай буйруктар кетип атат. Мындан ары биз шайлоолорду таза өткөзүшүбүз керек. 30 жылдын ичинде бизде 3 жолу революция болду. Үчөө тең ушу шайлоолордун кесепетинен келип чыкты. Муну баарыңыздар башыбыздан өткөрдүк баарыбыз. Ошондуктан мындан кийинки шайлоолорду таптаза өткөрүшүбүз керек да. Мына биз ошондо гана алдыга жылабыз. Шайлоолор жолу менен
эч кандай административдик ресурсту колдонбой, мугалимдерди, врачтарды, айыл өкмөт акимдерди кыйнабай, мынча киши алып кел, мынча добуш бересиң же болбосо чогулушка мынча киши алып кел деп кыйнабастан туруп, шайлоону ушундай таза өткөрөбүз Кудай буюрса. Буга биз ишенебиз өзүбүзгө. Көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык. Эми суроо жоопко түшсөк анда.